Урматтуу мусулман бир тууганым, илгерги пайгамбардын, сахабалардын өмүр баягына бир көз жүгүртсөк, алар убактан кандай пайдаланган? Мындай дейт: "Адакту аквамен кану ала ауқатим ашадду хирсан минкум ала дарахимукум ва дананирукум." Хасан ал-Басри айтат: "Мен пайгамбардын тарбиясын алган сахабаларды көрдүм. Силер бүгүн динар, дирхам, евро, доллар акчага кызганган сыяктуу, ошону сактаган сыяктуу, алар убактысына кызганат эле" дейт. Евро, долларды чыгарбайсың го. Алар убактысын ошону текке кетирбейт эле дейт. Бирөөлөр келип кел отуруп бир аз сүйлөшөйүн десе, бирөөсү айтат: "Күндү токтото аласыңбы?" дейт. "Жок" десе, "Күндү токтото албасаң" дейт, "Мен өмүрүм менен ойношпо" дейт. "Мен тек бекер пайдасыз сөзгө убактым жок" дейт. Ибн Масуд айтат: "Мен эң өкүнгөн нерсе күнүм өтөт, бирок ошо күндөн пайдаланбай калсам, илимде же ибадатта" дейт. Ибн Умар, Хазирети Умардын баласы Абдулла айтат: "Эгер иза амсайта фала танзур сабах." Кечкирдиби күндүздү күтпө дейт. Бүгүнкү амалды эртеңге калтырба. Ва иза асбахта фала тантазир маса, күн чыкса кечени күтпө. Күндүзгү ишти кечеге калтырба деген сөз. Ва хуз мин сихатика ли марадик. Ден соолугуң бар кезде ооруп кала турган күнгө көбүрөөк амал кылып кал. Ва мин хаятика ли маутик. Бүгүн тирүү кезиңден өлүмдөн кийинки күн үчүн амал кылып кал дейт. Ибн Масуд деген сахаба айтат: "Бүгүн кимди жаман көрөсүн? Кээ-бирөө акча бербей көрсө жаман көрөсүн." Ибн Масуд сахабанын жаман көрүнүп айтат: "Инни лам qatr rajul an arahu farigan laysa fi shay min amal ad-dunya wala min amal al-akhirah." Ибн Масуд айтат: "Мен бир жигитти көрөм" дейт. Келбети келишкен дейт. Фигуралары келишкен, жашнакай, кийим кечеси жашнакай бирок мен ошону эң жаман көргөнүм дейт. Бош отурат. Же акырет ишинде бир пайда кылбастан, же дүнүйө ишинде бир иштебестен бекерчи отурган. Тилекке каршы урматтуу мусулман бир тууган, бизде көбүз ошо бекерчи. Мен көп хутбада айтып келдим, жаштык плюс боштук барабар кылмыштын күнөөнүн башталышы. Жаштык, боштук барабар не экен? Күнөөнүн кылмыштын башталышы. Балдарды бир нерсе алек кылыш керек, китеп окуш керек. Ибадат кылыш керек, үйдө кызмат кылыш керек. Жок дегенде мал караш керек. Бош болгондор эмне кылат? Телефон чукуйт. Туура эмес сайтка кирет. Шайтан азгырат. Урматтуу мусулман бир тууганым, тилекке каршы биз көбүнчө хутбада айтып жүрдүм, бул тамаша чындыкка жанаша да. Мен фарс тилин жакшы билем. Тажиктер менен көрүшсөң, "Ассаламу алейкум" дегенден "Короб болупму" деп сурашат. "Короб болупму" деген "Ишиңер жакшыбы, ишиң жакшыбы" дейт. Орус менен сурасаң "Как дела" дейт. "Ишиң кандай" дейт, Тилекке каршы биздин кыргыздар "Кандай жатасыңар" дейт. Сурашканда эле жатканга чакырабыз. Же болбосо "Жакшы отурасыңарбы" дейт. Отура бергиле.